Себеби көп жанагындай гемоконтакттын оорулар деп коебуз, жанагы вирусный гепатит, ВИЧ-СПИД жана башка оорулардын баары ошондон болуп атат. Бизде ошо жуктуруп анын саны көбөйөт. Билбейм, ушундай өжөр иш экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, шагылда төгүп атты, сваркалап атты, митингке да чыгып атты эл. Болгон аракетин жазады бешналик, эми бирок чыкпай эле иштеп атпайбы. Бирок эми ушундан мындай жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бул мындай жапай андай методдор жарабайт. Врачтарды жек көрүү, баары ошо коррупционер, жегич, пайдакеч сыяктуу көрүнүп калдык да, чын айтканда. Мына ошонун илебин биз кийин көрүп атабыз. Мына чала сабат блогерлер же болбосо журналистмин деп журналисттик атка жабынып алып, журналист андай болбойт да, профессионал журналисттер мен ойлойм андай эмес деп. Индус пакистандардыктарды окутуу да. Болсо эле ага деле биз уят болбой, анткени биз мамлекеттик тараптан мамлекеттик үлгүдөгү диплом берип атпайбызбы? Ал жерде университеттин атынан мурун биздин келип турган мамлекет Кыргызстан берди деп эсептелет. Биз ошол дипломго деңгээлине жооп беришибиз керек да. Бул чоң саясий дагы маселе болуп кетет. Саламатсыздарбы, урматтуу Политклиника медиасынын көрөрмандары. Бүгүн биздин студиябызда конокто саламаттыкты сактоо министринин убактылуу милдетин аткаруучу Жаркынбек Касымбеков болмокчу. Саламатсызбы? Кош келдиңиз биздин студиябызга. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы эле суроом ушул. Сиз министр болуп келгени саламаттыкты сактоо жаатында кандай көйгөйлөргө туш болдуңуз? Эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой, көйгөйлөр өтө эле көп. Анткени айтып эле келатам, ушу тарыхта мамлекеттик органдарда тарыхында биринчи жолу болуптур. 1/3 министрдин орун басары министрдин бетине чыгып, каршы мына иштебейбиз, иштеген ишиңиз туура эмес, жүргүзгөн саясатыңыз туура эмес деп чыккан, каршы чыккан. Ачык каршы чыккан. Бул тарыхта биринчи жолу болуптур да. Эми ал ошондой көрүнүш мамлекеттик кызматта анан жанагы өзүнүн борбордук аппаратка деги эле жалпы тармакка залакасын тийгизбей койгон жок да. Биз келгенде ошо 3-июнда жума күнү чыкты биздин ошо жарлык жана дайындоо жөнүндө чечим. Биринчи күнү 6-сында биз чыктык. Ошондон баштап эле мына келсек кагаздын баардыгы багы өзүнүн ыраты бар да жүргөн, ошонун баары токтоп калыптыр. Сет деген инфодокс деген программабыз бар, анда жанагы кызыл желек көтөрүлүп, мөөнөтүн баары күйүп, мына азыркыга чейин керек болсо, ошол февралда, мартта, апрелде каралбай кеткен кагаздын баарын эми карап чыгып, ошонун арасында жарандардын да кайрылуулары бар. Тигил же бул уюмдардын жамааттык кайрылуулар бар, ошонун баарын иретте эми араң бүтүп келатабыз да. Анан элестетиңиздер, жаңы жетекчилик келди деп элдин да кайрылуусу өтөдөн күчөп, баягы мурдакы жазгандар дагы жаңыртып жазып, ошонун баарын ордуна келтиргенче мына ошол дээрлик 2 ай менен жалаң ошол көп убактыны дагы, көп күчтү да ошолорго жумшадык да. Андан тышкары мына биздин дагы ошол кесиптик майрамыбызда келатты, ошо айдын аягында биринчи жекшембисинде июлдун биздин мед кызматкерлеринин күнү эмеспи. Ошого дагы абдан көп ошол кайрылуулар, кандидаттар көбөйүп калыптыр. Жана биздин өзүбүздүн ведомстволук сыйлыктарды беребиз. Андан тышкары мамлекеттик сыйлыктарга 31 август эгемендик күнгө карата бериле турган сыйлыкты дагы биз карашыбыз керек. Убагында карап беришибиз керек болчу. Ал жагы дагы абдан топтолуп калган экен. Коллегия өтөтпөсү да белгисиз болуп турган убак экен. Аны дагы убагында кечиктирбей өткөрүп, баардык талапкерлердин баарын сыйлык, мамлекеттик сыйлыкка дегилгендердин баарын жөнөтүп, өзүбүздүн ведомстволук сыйлыктын баарына, ошо кайрылган баарына
таарынтпай дээрлик баарына ошо сыйлык бердик. Аны да жакшы деңгээлде өткөрүп алдык. Мамлекеттик катчыбыз Касманбетов Сүйүнбек Сапарбекович келип куттуктап, президенттин куттуктоосун бизге жеткирип, абдан биздин дуктоошо көтөрүп берди да. Мына ушундай иштер менен алек болуп аттык. Андан тышкары дагы мына жарым жылдык өзүнүн отчету да келип калыптыр. Аны өткөн жумада ошол биздин ошол пресс борбордо берип, суроо жоопторго дагы жооп бердик. Анан баягы тегучий деп коебуз, баягы келме кетме күнүмдүк жумуш дагы абдан көп. Элде да аябай кайрылуулар көп болуп атты. Жаңы жетекчиликтер келди деп мурунку чечилбеген маселелерин дагы улам кайра көтөргөн да жарандарыбыз толтура болуп атты, көп болуп атты. Ошол менен алышып аттык. Эми азыр дагы ошондой иштер жүрүп атат. Жаңы эле сиздердин алдыңыздарда ошо салттык болуп калган 6 күнү жарандарды кабыл алуу күнүбүз. Ошол дээрлик 4 сааттан бери ошол кабыл алып бүтүп анан сиздердин алдыңыздарга келип отурам. Жакшы. Буга чейин Алымкадыр Бейшеналиев ушу медицина жаатында реформаларды жасап жатам деп айтып эле атпады беле? Анан негизи эле ал кишинин жасап жаткан реформаларынын, өзгөртүүлөрүнүн кайсынысын сиз улантып жатасыз? Реформа өзү де баштан бери келип атпайбы? Эми реформа деп мен мындай системдүү өзгөрүүлөрдү түшүнөм да. Реформа деп бул эгерде реформанын жыйынтыгы катары жарандарга, бейтаптарга көрсөтүлүп аткан сапаттын жогору болушу, жеңилдеши, оңойлошу, ошону мен система мындай эле оптималдаштырылып, мындай пайдасы көп болсо, ошону мен реформа деп эсептейм. Реформа тынымсыз жүрүп туруш керек. Бирок тигил же бул мекеменин башын бириктирип коюп, 5-6 жана чиновникти кыскартып коюу, же болбосо мындай бирөөнү бир уюмду же болбосо бир коомдук башталгычтагы борборлорду жаап салуу менен реформа делген менин оюмча көп деле реформа жатпайт болуш керек да. Бул бир. Анан эң негизгиси биз мамлекеттик орган болгондон кийин биз кынтыксыз мыйзамдарга баш ийип, мыйзамдардын чегинде гана иштешибиз керек да. Бул мыйзамдар, кодекстердин, конституциянын деңгээлинде иштешибиз керек, ошолордун баардын алкагында. Ошого да шайкеш керек. Ошол биздин кабыл алынып аткан чечимдер, буйруктардын баары шайкеш керек. Анан көбүн эсе жанагындай декларативдүү айтылган жакшы нерселери бар сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн мурдатан ээлеп калган тигил же бул оорукананы же бейтапкананы өзүнүн менчигиндеги колдонгон биздин аттуу баштуу академик келгендердин кичине ордун козгоп, кайра ошолордун мындай ордун алып келгени жакшы. Аны мен колдойм сөзсүз түрдө. Мисалы үчүн жанагы 1-сто деп билебиз, 4-оорукана деп келебиз. Азыр мына официалдуу түрдө ал Бишкек шаардык борбордук тез жардам ооруканасы болуп эсептелет. Андай оорукана нечак керек болчу. Аны биз убагында эле айтып келатканбыз. Аны кылганы абдан туура болду да. Же болбосо тез жардам машинелери тигил 5-6 оорукананын ортосунда кабыл албай бейтапты алып жүрүп каза тапкан окуялар да көп болчу да. Эми ошону мына ошол бир гана ооруканага барып, аны оорунун акыбалы стабилдештиргенден кийин башка ооруканага которулуп, плановый порядке ошондой жардам берилгени туура бул. Туура. Ошону баардык эле цивилдүү мамлекетте ошондой болуш керек. Андан тышкары жеке менчик ооруканаларды, кабинеттерди жапырт текшертип, мындай туура келбегендерин жапканы дагы туура. Мен ошону биз дагы улантып, мына азыркы тапта мурдакыдан дагы мындай чоң кеңирирээк масштабта комиссияны улантып, жакын арада бир 2 жуманын ичинде жыйынтык чыгат. Ошого тийиштүү өкмөттүн дагы чечими чыккан. Ошол лицензияга байланыштуу болгон бардык нормативдик актылардын баарын изилдеп чыккыла, инвентаризациялап чыккыла. Кошумча алымчаңарды берип, бизге сунуш киргизгиле деп. Мына ал топтун иши аяктап калды. Биз справканы даярдап, мына 1-2 күндөрдөн аны сунуштайбыз өкмөткө. Андан тышкары өзгөчө косметология, стоматология, гинекология жаатында биз тармактуу ушундай комиссияларды жүргүзүп, биз болгон кабинеттин баарын ошо өзгөчө жайгашкан Бишкек, Ош, Чүй областындагы ошондой кабинеттердин баарын биз текшерип, жанагындай
талапка жооп бербей ошону текшерип чыгалы деп атабыз. Себеби көп жанагындай гемоконтакттын оорулар деп коебуз, жанагы вирусный гепатит, ВИЧ-СПИД жана башка оорулардын баары ошондон болуп атат. Бизде ошо жуктуруп анын саны көбөйүп атпайбы. Биз алдын алуу жумуштарын Минздрав абдан жасап атат. Көптөгөн эбегейс чоң каражаттар сарпталып атат. Донорлор да ошого берет, бирок көрсөткүчтөр такыр ылдыйлабайт да. Эмне себеп? Себеби ошо жанагындай менчик болобу, өкмөттүк болобу айырмасы жок. Көбүн эсе жанагындай стихийно ачылган менчик кабинеттерде болуп атат. Жанагы эпидемиялык санитардык нормалардын сакталбаганынан болуп атат. Ошол жерде иштеген элдин ошо адистердин компетенттүүлүгү жоктугунан болуп атат. Жана нормалардын баары стерилдик жана жасай турган нормалардын баары аткарылбагандыктан болуп атат. Ошонун баарын ийге келтирип, андан тышкары дагы биз өткөнкү комиссияда каралбай калган ошол эле ККМ аппарат машинелерин дагы сөзсүз түрдө коюлсун. Ишиңер, ишмердүүлүгүңөр ачык болсун. Налогду да, салыкты да туура төлөгүлө дегенди дагы ишти дагы ошол кошо ала кетели деп чечтик. Андан тышкары элдин кирген чыккан приемный блокто регистратуранын жанына сөзсүз түрдө видео көзөмөлдөө болсун, видео көзөмөлдөө. Анткени биринчиден ал ошол эле медцентрдин өзүнүн коопсуздук маселеси, экинчисинен ошо биз дагы контролдой элек да, жанагындай канча киши келип келип атат, криминалдык аборт болгон жокпу, криминалдык жанагындай көрүнүштөр болгон жокпу, же хронометраж болгондо аз көрсөтүп коюшкан жокпу. Анан эң негизгиси ошол видео көзөмөлдө ички иштер министрлигинин ситуациялык борборуна кошулган болот да. Аяктан дагы карап туруу мүмкүнчүлүгү болот. Ал жерде аяктагы көрүнүштүн баары жазылып калат. Кээде керек болгондо артка тартып түрмөктөп аны көрүп алса боло тургандай мүмкүнчүлүк алышыбыз керек да. Мисалы ушул жеке менчик борборлор тууралуу айтып атпайбызбы? Жеке менчик клиникалар жогоруда талаптарга жооп бербесе, анда лицензияларынан ажыратылат да, Буга чейин мисалы сиз келгенге чейин канча жеке менчик клиника лицензиясынан ажыратылган экен? Эми жана СМИлерде айтылып калбады эле 111 клиника жабылат деп, бирок аягына чыкпаптыр ал. Балким жетишпей калгандыр. Эми ошону биз дыкат карап чыгып, ошонун 111дин кайра карап чыгабыз деп эле бир мөөнөт бердик, анан көрөбүз деп. Ошо мөөнөтүн берип аягына чыкканча балким жетишпей калгандыр. Биз ошонун баарын карап чыгабыз, андан тышкары дагы борборлорду, кабинеттердин баарын карап чыгалы деп атабыз. Сөзсүз түрдө биз жана биринчи жана нормативдик укуктук норма актыларды карап чыккан топто ошонун баарын ошол талаптарды биз ачык, айкын, бирок мындай катаалыраак кылалы деп атабыз да. Анткени бул нерсе медицинага тийиштүү нерсе, өзүңүздөр туура түшүнгөндөй, бул адамдын ден соолугу жана коопсуздугуна байланыштуу нерсе. Бул жерде биз мындай боло берет же эми кое туралычы же дагы дегендей мындай боштук болбош керек да. Мындай бул жерде аябай мындай талаптын баары катуу болуш керек жана дыкат аткарылыш керек да, анын баары сөзсүз түрдө. Анан буга чейин ушу Алымкадыр Бейшеналиев көз доктур Алмазбек Исманкуловдун клиникасы жайгашкан мекемени кайра кайтарып алам деп көп аракеттерди көрбөдүбү? Азыр бул иштин аягы эмне болуп атат? Эми чын ачык айтайын, мен ал Исманкуловдун клиникасына барганга чындан убактым боло элек. Мына жогоруда айткандай, жалаң ошол тик күч күнүгө күнүмдүк болуп аткан элдин кайрылуусу, жанагы мен айткан кагаздар менен отчетубуз, анан мына бул жеке менчик клиникалардын жанагындай арыз муңдары, андан берки университеттин муңдары, ошонун баарын менен келатып азага бара элекпиз да. Анан бирок башында биз кызматка келип атканда ошол айтылган, ошо мындай күч органдар тарабынан да айтылган, ал бошотулат, бошотот жакында деп, бирок андан бери 2 ай өттү, бирок бошото элек. Тескерисинче ал ошо жана келишими жокко чыгып, мен укканман, балким мен жаңылышым мүмкүн. Жана мэрияны сотко берип коюптур да. Ошо бир тараптуу эле келишимди жокко чыгарып салган деп. Эми билбейм, ушундай өжөр киши экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр, шагыл да төгүп атты, сваркалап да атты, митингке да чыгып атты эл. Болгон аракетин жасады Бейшеналиев, эми бирок чыкпай эле иштеп атпайбы, бирок эми ушундан мындай жыйынтык чыгарышыбыз керек. Бул мындай жапай андай методдор жарабайт. Биздин өзүбүздүн укуктук мамлекет болгондон кийин биз
укуктун алкагында, мыйзамдын алкагында иштешибиз керек. Эгерде биз эми соттун чечимине жараша биз дагы аракет кылабыз. Мына кичине этек башты жийип калдык. Мен ойлойм, ушу жакын арада мен дагы ошо үңүлүп кичине карап чыгып, баардык ошол мыйзам жагын карап туруп, ошо биз дагы реакция кылабыз. А негизи өзү мен дагы ошол эле ойдомун. Жеке менчик клиникасы жанагындай өтө преференциалдуу жанагындай шарттарда мамлекеттик бир чоң эле имаратты базып алып, мындай ээлеп алып, иштетип, ошонун пайдасын көргөн туура эмес деп эсептейм мен дагы. Эгерде ошондой болсо, эгерде башка жак, эгерде ал ошончолук түзөтүүлөрдү киргизип, жакшыртып, жанагындай жеке менчик мамлекеттик кызматташуунун алкагында көп нерселер жасап берип атса бир жөн. Бирок мен билгенимден, өзүңүздөр деле билип көрүп жүрөсүздөр, сырты абдан аянычтуу акыбалда, ичинен жасап алган, ал өзүнө шарт түзүп алган да. Анан эгерде мен кетсем, ошонун баарын чыгарып кетем деген сөздү айтып атыптыр. Бул менин оюмча моралдык жактан дагы, укуктук жактан дагы, деги эле мейли укук жагын койсок дагы, жанагындай жарандык патриоттук сезим менен алганда бул туура эмес да. Ушунча пайдасын көрүп 20 жылдан бери иштетип атып, эми жок дегенде ошо бир корпусту ушунча эбегейси жакшы акчага жасайт. Мен түшүнөм, ал дагы кымбат, баягы оборудованиялар кымбат, жанагындай көрсөтүүсү да кымбат болуп атат. Бирок ошондой болгон күндө дагы ушул эми татынакай ушу 2 этаждуу имаратты чыкчыйтып жакшынакай кылып жасап койсо деле жарашмак, эл деле алкышын айтпак, мамлекет да ыраазы болмок, Минздрав да анда азыркыга чейинкидей келген мындай курсаматчылык да болмок эмес да, мындай претензия да болмок эмес. Тескерисинче алынын ишке болгон көрүнүшү, бул акыбалга болгон көрүнүшү башкача болуп атат, ал доктор Исманкуловдун. Эми мен ал менен киши менен көрүшө элекмин. Убагында 95-жылы биздин мугалимибиз болчу, ошондон бери дейли көрө элекмин да. Эми маалы келсе, убактысы келсе бетме жолугуп, ошо оюнда сүйлөшүп, биринчи сөз түрдө мен сүйлөшөм ал киши менен, кандай оюңуз кандай, эми кылганыңыз туурабы, кандай аргументтериңиз бар, эмне үчүн ушундай акыбал жаралды, бекеринен ал нерсе чыккан жок да. Анан деп, эгерде анан угуп көрүп, эгерде биздин позицияларыбыз туура келбесе, биз сөзгө келе албасак, анда укук талаасында гана ошо иш алып барабыз да. Жанагындай жапайы методдор менин оюмда ал дагы туура эмес, Бешнаевдин жасаганы ачык эле айтайын туура эмес, канча колдоочулар дагы капа болсун болбосун. Анда эми биздин укуктук мамлекетте, цивилдүү мамлекетте билеген министр жанагындай кылганы менин оюмча туура эмес да. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Бардыгы мыйзам чегинде укуктук мамиле менен кылыш керек. Эми ошентип мына аянда эле чыккан жок го. Анан биз ушул Политклиника медиасы Алмазбек Исманкулов аралашкан насият чыры Кыргызстанды кара тизмеге киргизди деген аталыштагы иликтөө жарыяладык да жакында эле. Анан ал жерде мындан 24 жыл мурда Алмазбек Исманкулов менен Кыргыз улуттук мамлекеттик университети биригип медициналык аппараттарды алып келебиз деп насыя алган экен да. Анан бул насияны алгандан кийин ошо 24 жылдан бери төлөнбөй келет. Бул мындан улам ушу Кыргызстан Корея Республикасынан эч кандай насыя ала албайт экен да. Анан буну негизи ким төлөш керек? Сиз бул маселеге кызыгып көрдүңүзбү? Себеби Алымкадыр Бейшеналиев ушу Алмазбек Исманкуловго айтат эле, 20 жылдан бери сен Кыргызстанды карыз кылдың депчи. Анан юристтери иштеп атат учурда деп да айткан сөздөрү бар эле да. Сиз кызыгып көрдүңүзбү бул? Дагы жол айтам, мен чын айтайын, дагы жол ошол мен убактым чында ага жете элек. Жакын арада ошонун баарын көтөрүп чыгып, мен Мисрда дагы таанышып, юристтер да ошол маалыматты берсе, сиздер да иликтөө жазадык деп айтып калдыңыздар. Анан да мен үңүлүп жакшылап таанышып көрөйүн, сиздер дагы аябай дыкат текшерсеңиздер керек. Ошонун баарын маалыматты чогултуп, анан мен ошол Исманкуловдун өзү менен биринчи сүйлөшүп, андан да маалымат алганга аракет кылам. Эгерде ошого контактка алып барса, анан ошого жараша мыйзам чегинде биз дагы өзүбүздүн мамлекеттик орган катары биз дагы реакция жасайбыз. Эгерде чын эле сиз айткандай мамлекеттин жалпы аброюна шек келтирип атса, жанагындай экономикалык жактан минус жагына алып келип атса, биз анда ошого жараша иш кылышыбыз керек. Биз дагы мисалы үчүн сиз айткандай болсо, анда биз эгерде соттун чечими мамлекет тараптагы кызыкчылыкка
болсо кийин ал алаканы түзгөнгө, мына эки мамлекеттин ортосуна алака түзгөнгө аргумент болот да. Мына мындай биздин тентектерге мындай чара көрүлдү, убагында ушундай болуп калыптыр, мындан ары кайталанбайт деп айтканга биздин дагы өзүбүздүн чечимибиз болуш керек да. Азыр мен айтуудан эрте, мен азыр тартынып турам. Мен ошол ситуацияны баарын билип, ошол таанышкандан кийин, анан кийин келечекте бир эки кадам жасап, бир туура иштер жасагандан кийин, мыйзамдуу иштер жасагандан кийин мен силерге сөзсүз түрдө дагы бир келип, кененирээк маек куруп бергенге даярмын да. Бирок жана ушул Испанкуловдун ортосундагы Бешналиев менен Испанкуловдун ортосундагы болгон жанагындай конфликт бул сөзсүз түрдө экөөнүн ортосунда эле болгон чыр эмес да. Сиз туура айттыңыз, бул мамлекет аралыктагы чырга мындай доо кетиши мүмкүн. Бул бир, экинчиден ошо коомду дагы абдан ажырымды алып келип атат. Ошо элде кайра эле кайтып келип ошондой бир жеке менчик болобу, мамлекеттик клиникада болобу иштеп аткан аттуу баштуу профессор болобу ошолорго ишенбейчиликти жаратып атат. Бул бир. Экинчиден ошол докторлорду жалпы эле врачтарды жек көрүү, баары ошо коррупционер, жегич, пайдакеч сыяктуу көрүнүп калдык да, чын айтканда. Мына ошонун илебин биз кийин көрүп атабыз. Мына чала сабат блогерлер же болбосо журналистмин деп журналисттик атка жагынып алып, мен журналист андай болбойт да, профессионал журналисттер мен ойлойм андай эмес деп. Ошондойлор баягы камераны көтөрүп алып эле тияка кирип, төрөт үйүнө чейин, төрөт залга чейин кирип, операционныйга чейин кирип, врачтардын халатын чөнтөгүнө чейин, аңтарганга чейин барып, мындай өтө одоно ишти жасап, жалпы карапайым элге ал жаккансып атат, бирок жалпы жонунан коомдогу ажырымды алып келип атат да. Ошо ажырымдын башталышынын башаты ушундай аттуу баштуу, же болбосо экөө тең доктор Метнабов, экөө тең профессор. Бирөөсү членкор, бирөөсү профессор да. Эми ушуну экөөнүн жасап аткан иши ушундай болсо, анан жалпы тармакка мындай доосу кетпей койгон жок да. Кетти, тийди мына. Ошонун баары элде ошондой жек көрүү, жанагындай негативдүү мамиле ошондон жаралган да. Ошол эле жанагы блогер аттуулар ушинтсе болот турбайбы, сөгүп салса боло берет экен, таштандан ыргы тийсе болот экен, бетке түкүрүп таштаса болот экен, опузалап кирип барып жулкулдатса болот экен деген нерсени биздин ошо өзүбүздүн ошо килейген профессорлор өздөрү жазып аткандан кийин, анан кийин беркилерден эмнени талап кылабыз, эмнени күтсөк болот да. Мына ошондой мамилени азыр биз жалпы медиктер ошол мамилени көрүп атабыз да. Жакшы. Бул кредитке ошол кызыгып, эгер сиз дагы иликтеп көрөм десеңиз, бизде документтер бар, бергенге даярбыз. Собственно, жакшы. Башында 8,5 миллиард доллар болсо, миллион доллар болсо, азыр процент менен 27 миллион доллар болуптур. Бул жыл сайын проценти көбөйүп баратат да. Кечпи, эртеби төлөш керек болот экен да. Анда сөзсүз ошолорду берсеңиздер, мен дагы абдан жакшы болот. Ошо жогоруда айтып калбадыңызбы, блогермин деп эсептегениңиздөрүн депчи, өткөндө бир аз ызы чуу болду ушул маселеде. Төрөтканага чейин кирип барганга аракет кылды деп айттыңыз жогоруда. Бул маселе кандай болду? Ошол окуяны айтып өтсөңүз. Эми өзүңүздөр анын репортажын көрсөңүздөр керек. Мен деле мындай катуу деле мындай көргөнгө да убакыт жок, айтайын. Чет жеберин деле уктум, ошондой. Ал киши кабинетке кирип келген. Жана как раз ал коомдук бирикмелердин өкүлдөрү келип отурган. Алар менен ошол сунуштардын алар жума мурунураак кантипедей назначить этип келген, дайындалып келген жолугушуу болчу. Анан ал кирип келип эле жанагындай жулунуп кирди. Биз айттык, эми кое тур бүткөндөн кийин. Эми биринчи 2-3 жолу кирип чыктым. Эмеге приемда күтө туруңуз, сабыр кылыңыз, мен чыгам азыр. Биякта мурунтан дайындалып калган чогулуш эле. Ал баягы кыйкырып атыптыр да. Эмне кыйкырып болуп атат деп чыксам ошондой болуп атыптыр. Эмне кабыл албайсыңар, ушинте бересиңер, кеч болду. Саат бир 7:30-8 болуш керек кечки. Баягы жайында жарык эле болот эмеспи? Анан тигилерди кетиргенден кийин мен кабыл алып бир дээрлик 40 мүнөт, 1 саатка жакын чукул сүйлөштүк. Баарын айтып бердик. Мен тескерисинче айткам, Улукбек, сен андан көрө биз эме бололу, партнер бололу, сиз ачыктап туруңуз. Анан айтат, сиз көрдүңүзбү мен репортажымды? Чын эле мен көрбөптүрмүн десем, эмнеге көрбөйсүз? Сиз аны көрүшүңүз керек эле деп.
100 000 просмотр болсо, сиз ошо 100 000-дин ичинде сиз жоксузбу, калп айтасыз дейт, тиги дейт, андай агрессивный эме да, провокацияга дагы ошо түртүп эме кылат да. Мен болушунча сабырдуу болуп акырын өзүн ошо акырын эмесине келтирип айттым, андан көрө өнөктөш бололу, иштешели, сиз ошондой сигналдар айтып туруңуз, туура андай балекет бар, алып коюшат, сурап коюшат, ал дайым жыргагандан болгон жок, айрык астыр, баардык ошо муктаждыктар, бала бакырасыныкы баардыгы эл катары эле көбөйөт. Эми баардыгын түшүндүрүп көп нерсени айтып бердик. Анан бирок ошону негедир койбоптур да. Аны видеону толук тартып элаткан. Койсо балким элде да башкача ой болмок да. Мен кадимкидей кабыл алып мына айтып атпаймынбы, 45 мүнөттөн 1 саатка чукул эме кылды. Анан айласы кетип парковкага касылды ошол жерде. Анан аны да түшүндүрдүм. Ай, бизде ал жана Энцометтин тушуна келген забордун баарын алып чыгасыңыз керек дейт. Айттым, тиги Токтомдо бар мектептер, больницалар эзелтеден келген забор менен. Бизден мурун эле Советтер Союзу ошо ойдон калган. Бул режимный объект болот. Бул ар ким кирди чыкты болбош керек. Сан режим бар, эпид режим бар. ГЭСте жанагындай чукул болуп калганда да керек болсо толук жабылып калышы мүмкүн. Андай карантин болуп калат, гриппке байланыштуу же жана ковид болбодуп. Ошондо ушул нерсенин баары каралган да мыйзамда деп мен түшүндүрүп, анан эле кеткен. Анан кийин барып анан бул билбейм кандай максатты көздөп атат. Же болбосо мисалы үчүн эми бул көрүнүш мен келгенден башталып калган жок да, туурабы? Бул тескерисинче ошо ГЭСтеги мурунтан берки келаткан эртең мурдак жетекчилердей болуп иштегенде мындай болмок эмес, жок дегенде азаймак да. Азаймактан көбөйүп келет баягы баары. Эми бул жер системдүү проблема. Буга мындай ситуационно ар бир врачты басага алып же ошол кармалган жерден эмесин наказаниясын берип андан маселе чечилбейт. Биз системдүү түрдө шарт түзүп беришибиз керек. Мына айлык Кудай буйрса мына 2-нчи ай болуп атат, көтөрүлүп атат, мына 3-нчү ай көтөрүлүп атат. Мына бул уже жакшы инструмент. Муну менен дагы элге талап кылсак болот эми. Эми шартын да түзүп беришибиз керек. Жанагы жаш адистерге үй шартын дагы ал да жетишсиз. Айлык көтөрүлгөн менен жашоо да кымбаттап атат. Аны токтотпой, менин оюмча, врачтарды биз бери дегенде эле 60-70 миңге чейин көтөрүшүбүз керек. Ошондо мына бир эч нерседен мындай кеми карч ойлонбой иштесе, ошондо ал жерде врач өзү ошол өзүнүн кесибине биринчиден жумуш ордунуна мындай жоопкерчилик менен мамиле кылып иштейт. Экинчиден ал жанагындай творчество, илимге эме кылып мындай талпынып көбүрөөк билейин, жакшы сапатын көтөрөйүн дегенге дагы шарт болот. Анан үчүнчүдөн бул эми врач иштеп аткандан кийин ар бир эмгек, бул эмгек, врачтын эмгеги абдан оор, чынын айтканда, өзүңүздөр билесиздер, окуган, окуш дагы абдан оор. Окуп бүткөнгө чейин канча көп убакыт сарптайт, энергия сарптайт. Анан бул жоопкерчиликтүү да болуп атпайбы? Өтө жоопкерчиликтүү. Бул ден соолук менен өмүргө байланыштуу болуп атпайбы? Негизи ошол видеодо ошо айрым ооруканаларда бейтаптардан акча талап кылган медиктер жөнүндө айтылып атпайбы? Анан негизи эле ошол медицина тармагындагы коррупцияны канткен биз жеңе алабыз? Түп тамыры менен жок кылууга мүмкүн. Жок деп айтпайбыз, андай көрүнүш болуп атат. Болуп келген, аны эми биз азайтыш керек. Мен жогоруда айткандай шарт түзүү менен бул биринчи азайтабыз. Экинчиден, мисалы үчүн ошол көп эле адамдар ошол камераны көргөндө мындай сүрдөйт. Камеранын өзүнүн чоң сүрү бар да, балким сиздер көмүп калгандырсыздар. Мен деле көп камеранын алдына чыгам, бирок ар бир чыккан сайын толкунданасың, коркосуң, мындай айбыгасың да. Анан баягы камерамен кирип келгенде көп киши өзүн жоготуп коет. Билген нерсесин дагы айта албай калат. Туура эмес айтып алат. Мындай кыйын да чынында камеранын алдында. Анан эле жанагындай еще плюс агрессия менен кирип келип, айт, азыр жооп бер, кана деп эметкенде дагы бул туура эмес да. Анан кээ бир жерде көбүнө болак жанагындай квиток алып көрсөтүп атпайбы акчасын. Ошо берген акчасын кайра ошо мына кассага төлөгөн же төлөгөн акчасын кайра бердиртип, бул мындай жалпы непосвященный көп биле бербеген адамдарга врачтардын баары акча алып, мындай жөн ушунун баары бекер болмок турбайбы? Жөн эле алып ачкан турбайбы? Бизге жөн эле төлөтүп аткан турбайбы деген картинаны көрсөтүп койду да. Анан негизи бизде дагы ушундай коомдо өнөкөт болуп калып, жаман деген нерсе тарс этип баарына
жалпы жагып кулакка мындай жакшы болгансып анан ошондо көбүрөөк обсуждение кылабыз, мындай жакшы мындай иш болуп атат, аракет кылып атат дегенди уккубуз келбейт да. Жолбосо мен дагы бир жолу айтам, андай көрүнүш бар, акча талап кылып жанагындай опузал алып коюп атышат, же болбосо намекать этип алып коюп атышат, жанагындай неэтичный маркетинг деп коебуз, тигил же бул аптекага лаборатория жөнөтүп аяктан жанагындай процент алып коюп көп да маселе. Эми айтып атам да, аны системалуу чечсек болот да, анан жөн эле монтип жаманатты кылып баарын акпак кылып көрсөтүп чечкен, бул мен ойлойм бул туура эмес жолго баратабыз да. Негизи бул туура эмес. Даже айтам мен, бул менин бекем позициям, мындай жол менен барсак биз только ошо ажырымды жаратабыз, жеккөрүүнү жаратабыз. Анан эң жаманы ушу биз врачтардын арасында, медиктердин арасында жанагындай бийликке, коомго ишенбөөчүлүк, жанагындай таарыныч дагы болуп калышы мүмкүн да. Биз ушундай эшекте иштейбиз, канчалык кыйналабыз, миңдеген адамга жардам беребиз, канжы менен жүрөбүз, анан бизге кылган мамилеси мындай болуп атса деп. Анан сыртка чыкса, сен врачсың деп жака чаап же жаман сөз угуп атса, жандай чарчаңкы болуп эме кылып атса, күнүгө кандай эртеси ошого киши иштегиси келеби? Иштегиси келбейт. Ошого тескерисинче ошондой мындай шалакы дебейм, мындай бош мамиле кыла баштайт да. Жаныңды картуш деген менен айырмасы жок болуп, кайра мен жаманат болуп атсам, мен акмак болуп атсам, врач деп айткандан дагы тартына баштайт да. Мурун кандай эле врач дегенде абдан сыйлашчу эле, туурабы? Врач деген ошондо туура ошого жараша жүрүшчү. Бирок эми азыр деле ошондой да. Бизде мындай жалпы жонунан 75 медкызматкер бар. Ошонун баары акмак эмес да. Баары ошонун 99% абдан жакшы иштеп атпайбы? Мына жарым жылдын көрсөткүчү боюнча цифрага кичине кайрыла кетеличи. 5 миллион 700 миң кайрылуу болуптур. 5 миллион 700 миң кайрылуу болуптур. Ошонун ичинде 470 миң стационарга жаткырып, айыктырып чыгып турабыз. 470 миң бул сакталып калган өмүр деп деле эсептеп койгула да. Анан аны эмнеге көрсөтпөйбүз дагы? Бир бригада скорый помощный жок дегенде 20 выездке чыгат. Ошонун арасында ошо жарымдан көбү оор инсульт, инфаркт, эс үчүн жоготкон же ДТП, кан жын аралашып ошол жакта жүрөбүз да, чын айткандачы. Анан ошонун баарын бизге жанагынтип хайп көрсөтүп жаратып, мына мен бүгүн мына момча момдай больной карачы, башы жарылып калыптыр, мээси чыгып калыптыр деп айтпайбыз да биз. Антип отурса элестеткиле, биз баарыбыз блогер болуп кетсек эмне болот да. Анын баарын көрсөткөнгө шарт да жок, убакыт да жок, күч да жок. Биз ошо ишибизди жасап, кайра эмки вызовко кете беришет. Бир больнойду кабыл алып, 15 мүнөт ичинде карап да бүтүш керек, кагазында жазып бүтүш керек, эмкисин кабыл алыш керек. Анан ушундай оор эмгекти баалабай коюп, тескерисинче жаманатты көрсөткөн эми аягынын максатын билбейм ошол блогерлердин. Жалаң эле ошол өзүнүн хайп, өзүнүн каналы популярный болуш керек, аты чыгыш керек деген бул туура эмес да, чын айтканда. Биз ошол эле учурда ушул менчик университеттер медициналык жабылат, лицензиясы алынат деп айтылды эле да. Бирок алардын лицензиясын жокко чыгарылды деген, бирок ал буйрук жокко чыгарылды өзү. Анан негизи ушу медициналык. Түшүндүрүп кетейин. Мен ошону түшүндүрүп өтсөңүз. Бул жерде дагы мен баланча 17 университетти жаптым деди эле. Деди. Мына абдан жакшы кулак. Ою деп кол чаап, мынакей, мына жеке менчиктин баарын жапты тиги деп. Биринчиден андай жаап салуу ыйгарым укугу жок экен биз тарапта. Жок деле болчу мурун деле, азыр деле жок да. Болгон да эмес да. Болгону биз лицензиянын 6 тиркемесинин бирөөсүн, ошо эң акыркы 6-чы деп форма 6-сын биз гана макулдашат экенбиз да. Ал университеттин баары ачылып иштеп аткандан кийин, университет аталып иштеп аткандан кийин ал форманы нече калган. Анан биз ошо берген формабызды кайра тартып алдык деп приказ чыгарып койдур да. Бирок кайра эле ошол приказдын ошо кездеги комиссиясын иштегенде справкада турат, баардык минималдык талаптарга жооп берет деп кайра. Бирок кайра эле ошол выводто турат, 800 бериле берсин, кайра форма кайтарыла берсин, 800 берилбейт деп коюптур да. Кайра кайталап берсин. Бул эми билбейм кандай, эмне маселе, эмне максат менен андай жазалган да. Укугу жок болсо, кайра талапка жооп берет деп атса, анан кайра 15-өнү 2-ге бөлүп койсо, 8-7 кылып, билбейм кандай, өзүңүздөр кайра ойлонуп алгыла да.
Анан кайра ошонун жанагы берилбей калат дегендин санындагы 7 университеттин ичиндегилер биринен арты бири сотко бере баштады. Бир экөөсү соттон жеңип алды. Ошол буйрук чыксын, ал мыйзамсыз деген. Чын эле биз дагы ошонун биз дагы ага дагы комиссия түздүк. 3-4 жолу кеңешип, 2-3 сааттап талашып тартышып отуруп чечимге келдик. Биз андай укугу жок экен. Биз ошо кезде мартта болгон окуя, бул 5 ноябрдын убагында Минздрав катары биз чектен чыгып кеттибиз, мыйзамды бузуп алыптырбыз деп, анан ошол мыйзамды кайра буйрукту артка тартканга, жокко чыгарганга аргасыз болдук. Же болбосо эгерде ошол ойдон кете бергенде, мен дагы ошо менен кете бергенде, ал мыйзам, ал буйрук күчүндө тура бергенде, бул университеттер бизге мындай иск менен келмек. Силер биздин кабыл алуу кампаниясы башталат 2022-23 жылга. Буздуңар, биз ошончо пайда көрмөкпүз. Ошо студенттерди ала албай калдык силердин азабыңардан деп туруп ошондой көптөгөн очойгон иск кылса, финансалык иск кылса, акча каражат. Анда биз ошонун баарын билбейм, анда биз аябай эле ошо соттон башка чыкпай калмак да. Бул бир. Экинчиден, мен жеке оюм, мен аларды защита кылып, же болбосо эметпейм, туура. Анда дагы мен принципиалдуу позициям, клиникалык базалар болуш керек, талапка жооп бериш керек, сапаттуу билим бериш керек. Бул 3 нерсе. Азыр жанагы топ кабинет министрлеринин чечими менен, буйругу менен чыкпадыбы жанагы ошо лицензиялык нормаларды карап чыгуу. Ошондо дагы биз жеке менчик клиникаларды дагы, университеттерди дагы талаптарын күчөтүп, мыйзамдаштырып алып, анан бул маселеге кайтабыз. Мына бул уже мыйзам болот. Түзөлбү? Ошо уйгарым укукту биз өзүбүзгө алып алып туруп, анан кийин баштайлы. Кандай дейсиздер? Бул туура болот да ошондо. Негизи ушул сиз убагында ректор да болуп иштегенсиз да университетте. Анан негизи эле ушул медицина тармагындагы билим берүү жаатындагы негизи эле ушул билим берүү деңгээлин врачтардын жогорулатыш үчүн кандай реформага барыш керек бул тармакта? Эми биринчиден жанагы ошо жабылат деп аткан университеттердин көбү, 90% бул чет элдик жарандарга билим берүү жагы да. Бирок чет элдик болсо деле, индус пакистандардыктарды окутуу да. Болсо деле ага деле биз уят болбой, анткени биз мамлекеттик тараптан мамлекеттик үлгүдөгү диплом берип атпайбызбы? Ал жерде университеттин атынан мурун биздин келип турган мамлекет Кыргызстан берди деп эсептелет. Биз ошол дипломго деңгээлине жооп беришибиз керек да. Бул чоң саясий дагы маселе болуп кетет. Биз сапатты жогорулатыш керек деген туура. Бирок биз жаап, талкалап, жойлоп салыш оңой. Мен өзүм ошо сиз айткандай университеттин ректору болуп иштеп, канчалык эбегейсиз чоң ресурс керек, адамдын эмгеги керек, энергия керек, убакыт керек экенин мен көрдүм да. Жаап салып абдан оңой. Ломать не строить дейт эмес орустар. Тескерисинче жоктон бар кылып түзөп, ошону өнүктүрүп кетүү аябай кыйын да. Биз тескерисинче мен ойлойм, Кыргызстанда ошондой потенциал бар. Биз ошол билим берүүнүн экспортунун хабын, медициналык билим берүү, медицина хаб кылып, чоң кылып, консорциум кылып, жалпы сиз айткан жетишпей аткан мугалимдерди тескерисинче батыраак окутуп алып, англисче сүйлөгөн, эркин сүйлөгөн врачтарыбыз бар, ошолордун баарын тартып, бизде бекерден келген жок, биздин имидж жакшы, биздин врачтардын деңгээли жогору, ошон үчүн келип атат. Же болбосо эмне үчүн башка мамлекетке барбайт? Алар дагы тандап отуруп, байкап, анализдеп отурган келип атат да. Биринчиден бизде ошол медицинанын деңгээли жаман эмес, жакшы. Экинчиден демократиялык чөлкөм, жанагындай либералдуу биздин закондорубуз да жакшы. Коомубузда дагы мындай демократиялуу, эркинирээк жүрө алат экен. Ошо биздин студенттер ошону тандайт экен да. Анан кийин бизден бүтүп баргандар дагы кичине мындай ийгиликтүүлөрөөк болуп атышат да, жумуш таап алып атышат, өзүнүн жанагындай медицина жаатында бизнес кылып атышат, клиникаларын ачып кетип атышат, ошо бизден окуп кеткен студенттер. Ошону байкап туруп анан кийин ошого келип атат. Эми ошол сапатты, ошол имиджди, рейтингди түшүрүп албай, биз белгилүү деңгээлде кармап жок дегенде өйдө көтөрүшүбүз керек. Тескерисинче мына 20 миңге жетип жетпеген студент келет экен бизде, жалпы жөнүнөн иностранецтер. Мисалы үчүн бизден 5 эсе кичинекей болгон Грузияда 60-70 миң студент окуйт. Индия, Пакистан жана башка ошо мамлекеттерден.
Биз ошондой эмнеге потенциал кыла албайбыз. Ал деген бюджетке жакшы эле акча түшүрөт да. Азыр 20 миң студент мындай эң минималдуу эсеп менен 150-160 миллион сом түшөт, доллар түшөт экен эмеге. Кыргызстан бюджетине. Эгерде биз аны жакшы деңгээлге койсок, керек болсо миллиард долларга чейин бюджетке жалпы Кыргызстандын капчыгына деп коет жалпы эле. Ал жерде университетке төлөйт, тамак ичет, кийинет, жүрөт, жашайт, арендага эме кылат, дагы кошумча жанагындай кызматтар менен колдонот да. Кадимки эле бул чоң комплекстүү нерсе да. Бир эле контракт менен бекип калбайт да. Ошондой жааттап келгенде бул жакшы бюджетке түшчү финансылык булактын бир түрү болуп калмак да. Миллиард доллар түшүп турса жаманбы? Алар келет, жакшы билимин берели, дипломду карматалы да 5 жылдан кийин мекенине узатып жиберели татынакай. Имичти көтөртүп алы. Канчалаган, мисалы үчүн 20 миңге караганда 60-70 миң, 100 миң болсо 5 эсе көп мугалимдер талап кылынмак. Алар жумуш орун болмок. Ал жерге жеке менчик университетте мугалимдер мындай ылдый майын албайт. Алардын майнасы чоңураак, $1000 чейин алышат. Жаманбы? Соцотчисление болмок. Жакшы. Налог төлөнмөк. Жаркынбек мырза, убактыңызды бөлүп келип бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Ушун менен биз маегибизди жыйынтыктайлы. Рахмат сизге да. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.